Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, профессор Сыртбай Мусаев 70 жашта. Илимге жол оңой эмес экенин, талыкпаган эмгек, аракет гана мүдөгө жеткирерин айткан инсан бул жолго түшкөн адамда жөндөм болуш керектигин айтат. Илим деген өзү көп түйшөлүүнү талап кылган, көп аракетти талап кылган, көп окууну талап кылган. Анан окуп алып, анан ошону өздөштүрө албай, мээң аны жакшылап иштете албай алган учурлар болот. Ошон үчүн илимге аралашкан кишиде жөндөм болуш керек, шык болуш керек, талант болуш керек. Менин турмушумда ушунун баардыгы болду. Мен илимге бүгүнкү күндөгү бийиктикке шакыда жете калган жокмун. Ачка калган күндөрүм болду, тишимдин кирин соруп окуган күндөрүм болду. Ошентип күн түндөбөй отуруп, таң аткыча отуруп, бир сүйлөм жаза албай, жазган сүйлөмдү тутуп, жазган баракты ыргытып ийген күндөрүм болду. Ошондуктан бул маселе өтө орчундуу, татаал маселе. Илим жолундагы 50 жылдык эмгек тажрыйба менен профессор 600 жакын илимий методикалык жана публицистикалык макалаларды, мектептер, жогорку окуу жайлары үчүн колдонмо китептерди жазды. Азыркы кезде Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик окуу жайынын лингвистика институтун жетектеп келет. Көптөгөн мындай башкача айтканда 500гө жакын илимий изилдөө эмгектери бар. Анын ичинен 25 монографиясы. Бул 25 монография биздин студенттерибизге баягы кыргыз тили илимин окутууда, жалпы эле кыргыз тилинин практикалык курсун окутууда дагы сөзсүз бул агайдын биз илимий эмгектерин колдонуу менен алардын дипломдук иштери, магистрдик жана ошондой эле аспиранттардын кандидаттык жана диссертацияларын жазууда дагы бул илимий эмгектери бизде дайыма колдонулат. Сөзсүз биздин студенттерге тийгизген пайдасы бар. Устаттан шакирт өтөт дегендей, Мусаев 8 илимдин докторун чыгарган, анын 30дан ашыгы илимдин кандидаты даражасына жеткен. Академик Мусаев Сыртбай Жолдошович кыргыз тил илиминде өзгөчө орду бар. Себеп дегенде жаңы илимий багытты ачып, өзүнчө илимий мектеп түптөдү. Өзүнүн илимий мектебинин алкагында Кыргызстан боюнча жаш кадрларды илимге тартып, ошол улуу устат катары жетектеп, кыргыз илимине, кыргыз тил илимине зор салым кошуп атат. Юбилярдын илимдеги эмгеги бааланып, бир катар мамлекеттик жогорку сыйлыктарга татыган. Анын кыргыз тилин изилдөөдөгү ополтоодой эмгектери келечек муун үчүн баа жеткис казына болуп кала берет. Айжамал Олжобай кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.